Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. Süyüktүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Аллах Таалам кылып аткан жакшы амалдарыбызды кабыл кылсын. Анын пендечилик кылып кетирилген ката кемчилик күнөөлөрүбүздү Аллах Таалам өзү кечирген болсун. Урматтуу жамаат, бүгүнкү сабагыбыз өтө маанилүү жана өтө керектүү болгон зарыл амал туурасында болот. Бул да болсо ушул Курман айттын күндөрү айтыла турган такбир ташрик жөнүндө болот. Такбир ташрик деген эмне деген? Такбир ташрик ушул Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар валиллахил хамд деп айтылынган улуу Кудай Тааланы, Аллах Тааланы жалгыздыгыны, бирлигини, берешендигини, күчүнү, кубатыны жана бардык мактоого татыктуу зат экендигини даңазалаган улуу келмелерди, улуу сөздөрдү айтууну такбири ташрик деп айтабыз. Шариятыбызда такбир ташрик айтуу бул важип болот. Арафа күнү баамдат намазынан башталат. 5 вакыт намазга, айт күнү 5 вакыт намазга, анын эртеси, анын бүрс күнү, ошентип Зулхижжа айынын 13-чү күнү асыр намазында токтойт. Ошондо Арафа күнү баамдаттын намазынан баштайт дагы, Зулхижжанын 13-чү күнү асыр намазы менен токтойт. Ошондо 23 вакыт намазга такбир ташрик айтуу, эркек болсун, аял болсун, мусапыр болсун, жергиликтүү болсун, кичүү болсун, улуу болсун, кары болсун, жаш болсун, айырмасы жок. Жалгыз окусун, жамаат менен окусун, айырмасы жок. Ошол такбирди айтуу важип болот, өкүмү важип болот. Бул такбир ташрик айтылуу тартиби кандай? Фарз намазды окуп бүттүк, эки жака салам бериш менен дароо башка сөз айтпастан туруп, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar valillahil hamd деген ушул сөздү айтыш керек. Бир жолу айтса жеткиликтүү болот негизи. Бирок 3 жолу кайталап айтса жакшы болот. Анткени бизде элдин көбү бул сөздөрдү биле бербейт. Бир жылда 5 эле күн такбир ташрик айтылгандыктан көптөгөн адамдар буну билбейт. Ошолорго жаттап алуу үчүн, ыйык сөз болушун үчүн, ошодон көбүрөөк береке алыш үчүн 3 жолу кайталап койсо жакшы эле болот. 3 жолу кайталанганы дагы да жакшыраак болот. Демек, такбир ташриктин кантип айтылынат, качан айтылынат, биз буну үйрөнгөн болдук. Эми анын тарыхына кыскача токтолуп өтөлүк. Тарыхы мындай. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Ибрахим пайгамбар Аллах Таалага ушундай бир ниет кылат, назар кылат да. Айтат, эгер менде ал андан мурда бир нече бодо малдарды, бир нече майда малдарды курмандык кылып, кедей кембагалдарга таратып жиберген эле. Анан бул кылган ишиден периштелер таң калып, бул кандай гана берешендик деп ушундай бир таң калуулар болгондо, Ибрахим пайгамбар айткан эле. Менде ал картайып калган чагы, менде эгерде бул мал жандык эле эмес, балким бир балам, перзентим болсо, аны деле Кудай ыраазычылыгына, Аллахтын ыраазычылыгына арнап курман чалып жибере бермекмин деп айтат. Анан убакты сааты келип, анда Исмаил деген улуу болот, ал бир аз чоңойот, анан кийин түш көрөт. Пайгамбар түш көрсө, түшүндөгү Аллах Тааланын өкүмү катары бааланат эле. Бир көрөт ошол түштү, эртеси күнү кайра көрөт, үчүнчү күнү кайра көрүп, анан кийин анык болот, бул Аллах Тааладан өкүм эмне? Сен жана сөз берген элең бир мезгилде. Эгер уул балам болсо, ошону курмандыкка чалам деген. Эми ошол убадаңды, сөзүңдү орунда деп өкүм келген болот. Узун окуя кыскартып айтканда, Ибрахим пайгамбар өзү көзүнүн кареги, жүрөгүнүн мөмөсү болгон ушул перзентини, баласыны жараткандын ыраазычылыгына жетиш үчүн ал барып Мина өрөөнүндө курмандыкка чалганга ниет кылат. Жерге жыгып алып, колунда бычагы ушундай курмандыкка чалайын десе, Аллахтын өкүмү ошол бычак жумшак бир терини, этти кесе албай коет. Ушундай аракеттенип, ошону бул өкүмдү мен аткарышым керек деп ушундай ниеттенип, сойгонго аракет кылып, мууздаганга аракет кылып жатканда бычак өтпөй коет. Анан ошол кезде бүтүндөй асмандын эшиктери ачылып, Жабраил периште
бейиштен ушундай bir келишкен кочкорду алып келет. Жакындап келип ошол ата бала Аллахтын ыраазычылыгына жетиш үчүн ушул курмандыкты, ушул амалды кылып аткандыгына периштелер күбө болуп, периштелер Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах улук деп айтат. Эми ушундай сыноону берди, карабайсыңбы? Ушундай ата баласыны эч кандай аябастан Аллах жолуна, улуу болгон жараткандын жолуна сарптап атат деди. Анан буну көргөн Ибрахим пайгамбар ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, ал улуу Аллах Таала деди. Башкача айтканда, балам болобу, малым, жаным болобу, ага гана арнайм. Ал гана сыйынууга татыктуу зат деп айтты. Анан бул периштенин сөзүнөн кийин, пайгамбар Ибрахим алейхиссаламдын сөзүнөн кийин Исмаил пайгамбар караса кочкор келе жатат. Ата бала улуу сыноого кабылды. Бирок ошол сыноодон жараткан Аллах Таала ыраазы болуп, ошол сыноодон буларды чыгарып жаткандыгын байкайт, баамдайт дагы Исмаил алейхиссалам Аллаху акбару валиллахил хамд. Аллах чындыгында улуу, ибадатка татыктуу. Бизди ушул сыноого салып, кайра ушул сыноодон бизге мындай бир жогорку бааны берип, өз даргөйүнөн кайра бизди куткарып койгон жаратканга мактоолор болсун деп Аллахка мактоолорду айтты. Мына ошол Жабраил периште, Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбар үчөөнүн сөздөрүнөн куралган ушул ыйык сөздөрдү ислам шарияты бизге эмне кылды? Ошол күндөрү ошуларды айтып ар бир намаздан кийин айтууну бизге милдет кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өмүрүндө ошол күндөрү айткан, Ибн Аббастан риваят кылынган бул. Мына ошону бүгүнгү күнгө чейин ушул амал кылынып келет. Эми эң өкүнүчтүүсү кээ бирлер буга маани бербейт, унутуп калат, эч кандай амал катары сезбейт да. Ошол амал катары сезилбей калбасын, буга маани берелик деп атайын биз ушул сабагыбызды арнап жаткандыгыбыз себеби ошондон алдына ала билип, убактысыны, айтылышыны, тарыхыны, маани маңызыны билип, улуу сооптуу иш экендигин билип алып, ушуга жараша амал кылсак, албетте биз дагы улуу соопторго, жакшылыктарга ээ болобуз. Эми бул сөздү айтуудан максат эмне? Кандай амал болбосун, кандай ибадат болбосун, ал ибадат бир гана Аллахка гана аткарылат. Аллах гана ошол ибадатка татыктуу, кулчулукка татыктуу зат экендигини айтып, сөз жүзүндө жана иш жүзүндө тастыктап берүү, жана Аллахтын жалгыздыгын даңазалоо, пайгамбарлардын сүннөтүнө эргешүү, жана дагы пайгамбарыбыз айтат, бул унутулуп бараткан же болбосо көз жазында калган бир сүннөттү тирилтүү, ошол аткаргандын сообуну алат, ошол амалдын сообун алат. Андан кийин ким аткарган болсо, ошолордун дагы сообу ошол адамга жазылат, жана пайгамбардын сүннөтүнү тирилтүү, жандантуу болуп, күнөөнүн кечирилишине себеп болот, жүрөккө тынчтык келет, жана дагы Аллах Тааланы зикир кылган болуп эсептелинебиз. Демек, ушул амалдарды унутпай, такай аткарып жүрүүгө аракет кылалык. Эгерде мечитте окуй турган болсоңуз, карасаңыз имам эки жака салам бергенден кийин анда-санда ушундай окуя болот, унутуп калат имам. Унутуп калганда жамааттан бирөө Аллаху акбар деп бул такбирди айтыш керек. Анан эстеп жамаат хор менен бардыгы чогуу кайталаш керек болот. Үйдө окусаңыз деле унутуп калган жерде, эгерде намаздан көп алыстап кете элек болсоңуз, таспih тартып, аятал күрсилерди окуп, дуа кылып койгон болсоңуз деле, эсиңизге келгенде айтып кое берсеңиз жакшы болот. Айтылбай калып кеткенден көрө айтып койгон жакшыраак болот. Андан кийин көпкө алыстап намаз окуп бүтүп бир убакыттан кийин эсиңизге түшсө, айтыш деле ал кезде шарт эмес болот. Атайлап таштап койсоңуз күнөөкөр болосуз, бирок унутуп таштап койгон болсоңуз, ага күнөө жок. Ошол унутпайлы, этият кылалы, бул амалдын соопторун алалы деген ниетте мына ушул сабак сиздерге арналат. Аллах Таалам ошол күндөргө жетип, ошол күндөрдөгү сооптуу амалдарды аткарып, ошол соопторго убада кылынган, ошол амалдын убада кылынган соопторду бизге насип эткен болсун. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.